3,5 жаштагы Мелиске тез арада операция жасатуу керек. Ага апластический анемия диагнозу коюлуп, жакын арада жилик чучугун алмаштыруу кажет. Мындай операция Турция, Индия мамлекеттеринде жасалып, $60,000 тегерегинде каражат керек болууда. Бишкекке бардык. Бишкектен ошо апластический анемия деген диагноз койду. Ал эми диагноздун немеси мындай жалпак тил менен айтканда неме экен да, могу адамдын сөөк чучук немесинен кан бөлүп чыгат экен ошол жеринен. Ошол жерден кан бөлүп чыкпай калды. Азыр уулума 4-чү жолу кан куйду. Эгер утуру кан түшүп кеткен сайын кан куят экен да, ошол канды куйган сайын уже ичиндеги баланын ичиндеги клеткалар алмашып кетиши мүмкүн. Эгер алмашпай туруп неме кылган болсо, могу өзүнүн бир туугандарынан, ата-энесинен донор болсо болот. Эгер ого чейин баягында утуру кан куя берсе, клеткалар алмашып кетип, донорду да уже сатып алышыңарга туура келип калат деп ошондо айтты да врач. Мелистин илдети 1,5 ай мурун аныкталып, ата-энеси аны Бишкекке чейин алып барып дарылатып жатышат. Учурда анын иммунитети алсыз болуп, каны азайып кеткендиктен күнүгө дары ичип турууга аргасыз. Колунда бар кайдыгер карабаган жарандарды Мелистин өмүрүн сактап калууга көмөктөшүүгө чакырабыз. Врачтар өздөрү айтты, эми биздин колубуздан келгени ушул чекке чейин канды токтотуп, ошол жерге чейин гана неме кыла алабыз. Калганын чет өлкөдө, Индияда, Турцияда пересадка костный мозг деп коет экен, ошондой кылып. Тааныштарым айтты, барып келгендер айтты, ушу элге кайрыл, элим жардам берет, мындай неме кылбайт, таштап койбойт деп ошентип айтты да. Элиме кайрылып кетет элем. Şu жардам бергиле. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.